Сенамет клиникасына ай сайын коңшу Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, атүгүл Орусия, Кытай, Араб Эмираттарынан бейтаптар келип дарыланышат. Алардын бири алыскы Кувейт мамлекетинен келген жубайлар Абдурахман менен Мунира. Алар Сенамет клиникасын жана Шайлобек Дүйшенович менен Талант Орускуловичтин дарылоо ыкмасын алыстан угуп, атайын Мунир айымдын Паркинсон илдетин дарылатуу үчүн келишкен. Ошондой эле аларда руханий жактан да жабыркоо болгон. Эме басып баратканда эле ойлой берет дейт да, бирөө аркаман түртүп салат депчи. Ошону. Вот ошону мен айтып берем. Азыр жан келгенде, биринчи келгенде биз билишибизче мындай баса албайт эле. Балтак менен басып. Анан азыркыда өзү кыймылдап жүргөнү бул жакшы жылыш деп эсептеш керек да. Кант аттуу жана мен айтып аткан сок болобу, шоколад болобу, конфет болобу, печенье жебесин. Жана андай Куран кулагына табылгыс көрүп. 10 күн аралыгында жубайлар өздөрүн дээрлик жакшы сезип, балдакты таштап, өз алдынча басып калгандыгын айтышат. Силерге чоң рахмат дейт, ошол жерде иштегендерге дагы, бул жактагы болгондорго дагы дейт. Баарына чоң рахмат дейт. Жана да алдыда өнүгүп өсө берген. Абдурахман мырза болсо Кыргызстандын абасы алардын ден соолугуна абдан жагарын айтып, келечекте ушул жерден чакан үй жана колукту алгысы келерин айтып тамашалайт. About Kyrgyzstan. Did you like it? Yeah, I like it. I think I tell my friend I went to buy a small house here. Мага жакты дейт, себебинде мен бул мен досума айттым дейт, бул жерден мен кичинекей бир үй сатып алам деп. وتزوج قرقستانية. Эме дейт, кичинекей үй дейт, анан бир кыргызстандык үйленем дейт. Thank you very much.